لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. 40 hadis жана анын түшүндүрмөсү. 40-hadis. Абдулла ибн Умар радияллаху анхума айтты: Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам менин ийнимен кармап туруп, сен бул дүйнөдө чоочун адамдай же жолоочудай болгон деп насаат берди. Абдулла ибн Умар радияллаху анхума айтат эле: эгерде кеч кирсе, анда таңды күтпөгүн, а эгер таң атса, анда кеч кирүүсүн күтпөгүн. Оору келбестен мурда ден соолугуңдун кадырын билгин, өлүм келбестен алдын жашоонун кадырын билгин. Сахих Бухари. Түшүндүрмө: чоочун адам анык бара турган жери болбогон, жашай турган орду жок, сырттан келген бөтөн адам. Ал эми жолоочу адам такыр бир орунда турбаган, тынбай жол жүрүп бараткан адам. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам сен бул дүйнөдө чоочун адамдай же жолоочудай болгон деп бул дүйнөгө кызыкпоого жана дүйнөнү негизги максат кылып албоого чакырды. Анткени адам канча узак өмүр сүрсө да, баары бир күнү бул дүйнөдөн көз жумат. Бул дүйнөдөн ажырай турган убакта келет. Муну айтпасак да баарыбызга белгилүү. Ошондуктан бул дүйнөгө өтө катуу байланып албастан акыретке даярдануу зарыл. Мына ошондо бул дүйнөдө жашоо жеңил жана ырахаттуу болот. Ошондой эле өлүм сааты келгенде дүйнөдөн ажыроо да адамга оңой болот. Ибн Умарга айтылган Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын насааты баарыбызга тиешелүү. Мусулман адам ар дайым акырет күнүнө жана өлүмгө даяр болушу зарыл. Акырет үчүн сооптуу амалдарды кылууга жан талашып аракет кылуусу керек. Абдулла ибн Умар да элдерге насаат кылып, эгерде кеч кирсе, анда таңды күтпөгүн, а эгер таң атса, анда кеч кирүүсүн күтпөгүн. Оору келбестен мурда ден соолугуңдун кадырын билгин, өлүм келбестен алдын жашоонун кадырын билгин деп көп айтат эле. Элибизде бүгүнкү ишти эртеңкиге калтырба деген жакшы сөз бар. Балким бул сөз сахаба ибн Умардан калган насааттын негизинде айтылып калгандыр. Акыйкатта адам кырпындай да убакытты текке кетирбей, акыретке азык топтош керек. Эртең эмнелер болуп кетерин адам билбейт. Кеч кирди, эртең таңга чейин ким бар, ким жок экендигин бир гана Аллах билет. Ойлонуп көрөлү, кече эле жаныбызда жүргөн адамдар бүгүн жок. Ошондуктан баарыбыз Аллахтын бизге берген неаматтарынан пайдаланып, өмүрдүн, ден соолуктун жана убакыттын кадырын билели. Акыретте зыян тартуучулардан болуп калбайлы. Хадистен алынган пайдалар. Биринчи, дүйнөгө көп берилбөө жана байлык жыйноого баш оту менен кирип кетпөө. Хадисте бул дүйнөдө чоочун адамдай же жолоочудай болгон деп келди. Экинчи, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга түшүнүүгө оңой болуусу үчүн көбүнчө ар түрдүү мисалдарды келтирип үйрөткөн. Бул нерсе пайгамбарыбыздын илим үйрөтүүдө өтө чебер болгондугунан кабар берет. Эгерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөгө көп берилбегин, байлык жыйноого берилбегин деген сыяктуу сөздөр менен айтканда, анда мынчалык жеткиликтүү болбойт эле. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өтө түшүнүктүү кылып мисал менен бул дүйнөдө чоочун адамдай же жолоочудай болгон деп айтты. Үчүнчү, насаат айтыла турган адамды көңүл бурдуруу максатында ага айтылуучу сөз таасирдүү болуусу үчүн кээ бир ыкмаларды колдонсо болот. Буга далил пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Ибн Умарга кылган насаатында анын ийнинен кармап туруп анын айтканы. Төртүнчү, акылдуу, ден соолугу жакшы адам жашоосунда токтобостон тынымсыз аракет кылып, акырети үчүн сооптуу иш аракеттерди кылуусу керек. Эгерде кеч кирсе, анда таңды күтпөгүн, а эгер таң атса, анда кеч кирүүсүн күтпөгүн. Оору келбестен мурда ден соолугуңдун кадырын билгин, өлүм келбестен алдын жашоонун кадырын билгин. Бешинчи, Абдулла ибн Умар радияллаху анхума жашоодо өрнөк болгон, ошол доордун залкар инсандарынан болгон. Ал жаштайынан бери пайгамбарыбыздын жанында болуп, анын көптөгөн тарбиясын алган. Бул сөзгө далил катары пайгамбарыбыз ага сен бул дүйнөдө чоочун адамдай же жолоочудай болгон деп айткан сөздөн насаат алганы. Ошондой эле ал сахаба өзү да башкаларга эгерде кеч кирсе, анда таңды күтпөгүн, а эгер таң атса, анда кеч кирүүсүн күтпөгүн. Оору келбестен мурда ден соолугуңдун кадырын билгин, өлүм келбестен алдын жашоонун кадырын билгин деп насаат кылганы.